Ушап айыл өкмөтү да өзүн өзү каржылаган айыл өкмөттөрдүн катарында азыркы учурда жергиликтүү бюджеттен караганга мүмкүнчүлүк. Стандартный или проектisi болса керек да. Улукбек болду. Боюнча айыл жергелисинде ушул социалдык объектилерди камсыздаганда жанагы канализациясы жок айылдарда бул эми ачыгын айтканда ошол Тардын башкасы болуп туруп, аягында жергиликтүү бийлик казылган маң, казылган жана көчө талкаланган. Эки башка ошо себептен Жок, болот. кеп ушунда болуп атат. Могу жерде Жаныбек Калканович, мына мен да баарын баш аягына чейин карап чыктым да, мына 20 Плюс Кыргызстандын суу кодексинин долбоору жана Кыргызстандын суу кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө мен деле эмем жок, бирок биз иштеген коллега катары, чогуу иштешкен катары кичине бир билип койсок жакшы болот эле да. анан кийин кагазыңар жок. Международный донорлоргачы эми биз кабыл алабыз. Бул жерде биз да саясатты жүргүзүп атабыз. Болуп көрбөгөндөй тиги финансылык суу боюнча баратасыңар туура, но бирок конкретно айткыла да, биз да билели да, алдабагыла да. Биз эртең элге барып алып. Урматтуу депутат айткандай, действительно азыр бул жерге кичине өзгөртүүлөрдү киргизиш керек, нормасын, поливасын киргизсек, билесиздер. Средняя мынакей жүгөрүнү мисалы мындай жалпак тил менен алганда 1 гектар жүгөрүнү мисалы бар. Негизинен мындагылачы, вот мына көл боюнча биздин Акбек өндөөчү айтып атат. Силерден А бүгүн эмне бүгүн жөн эле бир кагаз менен эле госрегистрде бир көлүк атталган эмес. Жылып атат да. Анан каяктагы эмелерди айтып атасыңар силер? Госрегистрде Убагында бул эми дыйкандарга баягы арашайымы жерлерди сугаруу үчүн тургузулганда, кийин эле карабайсыңарбы? Бычка токмоктон башталат. Бир жери Багара, бир жери Поливной, бир жери Алишер Ташбаевден, Акбек Өндүкөчтөн сустардын баары келип түшкөн, анын баарын биз кабыл алганбыз. Сунуштун bir iş çıkıp kalıp o жака кетти. Ошон үчүн бул мыйзамды менден мен башынан бир суроо берип келатам да. Ушу код эме боюнча жана Буга байланыштуу жетишилген макулдашууларды өз убагында жана сапаттуу ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгилеп өттү. Аларды ишке ашыруу боюнча пландарды белгилешти. Орусия элчи Бөкөнтаев Өздө болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Биздин каналга катталып, өлкөбүздө болуп жаткан жаңылыктар